Чат GPT-дан бірдемені қырғызша сұрасаңыз, қырғызша жооп берип атып, арасына қазақша сөздерді аралаштырып коет. Анткени аженде чат GPT-ның коруна кирген казак тилдүү тексттер көп. Кыргыз тилдүү жок десе. Ошон үчүн биздин тилден таппай калганда казакчадан алат. Анан айтып атканым ушуда, чат GPT биздин эң негизги маалымат алуучу куралыбыз, ассистентибиз, көмөкчүбүз болуп калгандыктан ал кандай сүйлөйт, ал өтө маанилүү. Биздин баарыбыздан маанилүү. Мисалы үчүн биз азыр ошо кыргыз тилин интернет айдыңында өнүктүрүүгө аябай көңүл бурбасак, 15 жылдан биз казакча сүйлөп калабыз, казакча жазып калабыз. Аны өзүбүз деле сезбей калабыз. Анан каяктагы иденттүүлүк? Биз бияктан концепциялар жаза берген менен чат GPT кыргызчанын ордуна казакча берип баштаса, көп киши байкабайт айырмасын. Акырындан сиңип кетет. Орусча алыш сүйлөгөнүбүз аз келгенсе 15 жылдан казакча алыш сүйлөп калабыз. Ошол нерсе болбош үчүн дагы бир нерсе бар да. Биз мына дүйнөлүк контекст айтып атабыз. Дүйнө менен алака кылганда кыргыз тили орус тили аркылуу кылып атат да. Биз башка тилдердин сөздөрүн өзүбүзгө өздөштүрүп алуу орус тилинин ченемдерине ылайык жүргүзүлөт деп биздин тил эрежесинде бар агай туурабы? Сырттан келген сөздөр орус тилинин ченемдерине ылайык өздөштүрүлүш керек деген эле пунктты алып салыш керек.